Ата-энеңерге 5 вакыт намазын алдап Кур'ан окуп дуа кылып тур. Өтүп кетелек тири болгон болсо, атаңардын, апаңардын бутун жууп, баарыңарды ак батасын алгыла. Мен силерден суранам. Эне деген ким десе, эне деген бир күнү өзү, көзү, кашы, башы, эти, бети, кады каматы келишкен кыз болгон. Энебиздин бой тартып жетилгенде атабыз энебиздин келбетин көрүп туруп, biraz жүрөгүнө bir ушуну сүйүүнүн дамын тарткандан кийин кардар болуп апабыздын колун сураганда таятабыз ыраазычылык бергенде апабыз ак никесин алган. Ак никесини алып bir жастыкка баш коюп жашоону баштаганда bir күнү апабыз тараптан bir курсанчылык кабар чыгат. Bir болсо курсагыма бала бүткөн окшойт деп. Ушул жердеги баарыбыз апабыздын курсагында жатканбыз. Атабыз ол сөздү укканда "Elhamdülillah, келинчегимдин курсагында бала бар" дейт. Апабыздын курсагында 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 ай, 7 ай, 8 ай, 9 ай жатканбыз. 9-нчу айга барганда ушунчалык кыйналат байкуш апабыз. Курсагы чоңоят. Басайын десе бели талайт, колу ооруйт, буту ооруйт. Biraz басып кеткенден кийин бели оорuganda абайлап секийин жатат. Jatıp uktap atkanda içini bir tepere koyuyorsun. Karasa hiç kimde yok. İçinde jatıp apağızın uykusunu bozgan mallar oturağız. Törör mezgilge gelgende bugün erte töröysün degende tolgo degen oğru olur. Usul tolgo oğrusu gelgende apağızın gözüne iki nerse görünür. Bugün erte töröysün degende tolgo oğrusu küçükönde birinci gözüme görünür durgan nerse mürse görünür. Töre alvay ölüp kaladı okşayman. Ekincisi, tolgo'nun oğrusu üçünçalık küçögöndü, yesen aman töre olsan başka töre öeyim dedi. Bir ölümden kalıp, çığırıp, töregönden keyin kursağına balanı koyup, ak sütün bir emgende Kuday Taala Janagı azaptın barısını esen çıkaratken dağı, törelgen bala ul bolsa, keyinkisi kız töre, kız bolsa keyinkisi ul töreyin dep ne kılapken? Töret tulap keteveretken. Ak sütün emeğiz, Jalayıkты bulgayыбыз, jalayıktagı jip ушунчалык жагымсыз, бирок апабыз ушуна өзүнө жагымдуу сезип, bir үмүт менен алдаркабызды жууп туруп, чоңойсоң балам болот деп. Не кылат экен? Багат. Бүгүн ошол эненин кылган кызматын актап туруп, ак батасын алып, ушуну актап кая турган мезгил кайсы десе, кимиңердин атаңар, апаңар болсо, 100 жолу үйгө кирсе, 100 жолу ортого туруп тургула. Жүгүрүп барып атаңа менен апаңардын колунан өп күтүп алгыла. Эшиктен күтүп алгандан кийин сол буттан бутун чечтирип, колунан жетелеп алып келип, апаңарды диванга отургузгула. Апаңарды диванга отургузгандан кийин апаңдын акыйкый имандын нуру иманыңызда жыттанса, апаңыздын бутун байпагын чечиң. Апаңдын бутун кармасы халал болот. Бутты чечсеңиз, бут кыйшайып кеткен. 9 ay kartında jatıp siz менен биз кыйшайтганбыз. Буттун тырнактары биринин үстүнө бири чыгып кеткен. Сапаты көлөмү бузулуп кеткен. Ошону сиз менен биз бузганбыз. Тапан жарылып кеткен. Буттун жамбашын карасаңыз, варикоз болуп тамыр чыгып кеткен. Эми акыйкый бейишке барам десеңиз, апанын тырнагын буттун тырнагын аласыңар. Тырнактын ичиндеги кирди тазалайсыңар. Жылуу сууга салып, апабыздын тапанын кыш менен эзип, tap-taza kılıp juup bütkönden keyin apapakay pasilge jatkızıp durup zaytun maymene, massaj demaymen şunda massaj kılaslar. Bir kez de apabыздын butun massaj kılıp atkanda jürögi erigip, denesi sergip, uykuga ketken bolsa, bir kez de uykusu pışıp bütkönde közünü açsa, butunun altında buypalanıp jatkan bolsanız, bir şunda başını көтөрүп turup, balam, altının menen ardağım, kim bolbogum dep dua kılgan bolsa, sizge dozak haram bolat, cennet vacip bolat. Ошон үчүн мен силерден суранам, эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат, эне менен теңдеше албайт эч бир жан, эне сага ар бир мактоо жарашат деп, баарыбыз ата-энеге кызмат кылайлы. Өтүп кеткен болсо, урматтуу жамаат, күндө эмне кылгыла? Балам намаз окуйт экен дейт. Намаз окубаса руху капа болот. Балам арак ичпеди экен дейт. Арак ичсе руху капа болот. 5 vaqt namazınlarda dua kılıp, uluğunu hurmatlap, kişiğini izzat kılıp, ata-enenin ak batasını alış, her birimize nasip kılsın.